Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mu'min musulman bir tuğandar, Allah Taala tutup жатқан oruzoңuzdарды kabul kılsın. Жана окуп жатқан таравих намаздарыңыздарды дагы Аллах Таала kabul болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Biz barımız жақсы bilemiz. Бұл Рамазан айы Шахрул Құран, Құран оқи тұрған ай, Құранға ой жүгірте тұрған, Құран көріп оқыла тұрған ай, жана ошондой эле башка айлардан айырмаланып, барыбызга белгилүү болгондой эле бұл айда мына мечиттерде таравих намазында Құран-ы Кәрим башынан баштап акырына чейин окулуп чыгылат. Бұл үмметке берілген ең улуу чексиз bir нематтардын бири мына ушул Кур'ан-ы Кәрим нематы. Бұл Кур'ан-ы Кәрим нематына тең келе турган, теңдеше турган немат жок болса керек, валлаху алам. Анткени бұл Аллах Тааланын сөзү. Бұл Кур'ан-ы Кәрим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берилген ең улуу мужизалардын бири болуп саналат. Кур'ан-ы Кәримдин мааниси, сөзү мына ушул барысы мужиза болуп саналат. Мына ошондуктан Аллах Таала бул китепти сактоону өз кепилдигине алган. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Biz Кур'ан-ы Кәримди өзүбүз түшүрдүк, аны өзүбүз сактайбыз дейт. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Кәримдин алды тарабынан дагы, арт тарабынан дагы, оң тарабынан дагы, сол тарабынан дагы жалган келе албайт. Кур'ан-ы Кәрим бардык жалган, батыл, мына ушундай ишенимдерди баарысын жыгып такалап коет. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Кәримдин кадырына жетүүбүз керек. Мына ушул Кур'ан-ы Кәримди окуубуз керек. Айрыкча маанисине ой жүгүртүүбүз керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Афала ятадаббарунал Кур'ан?" Мына ушул Кур'ан-ы Кәримге ой жүгүртпөйсүңөрбү дейт. Кур'ан-ы Кәримди кээ бир аяттарынын тафсирсиз эле, тафсир аалымдарысыз эле түшүнсө болот. Кээ бир аяттарды. Эми кээ бир аяттар бар албетте аалымдардын түшүндүрмөсүнө, tafsirlerine muhtacız. Buna ошондуктан Кур'ан-ы Кәрим бул bir kitepke orolup, bir materyalga orolup, же bir nersege salınıp, үйдүн bir burçuna ilinip koyulma turgan, же жылдап ошол шкаф серванттарда жата турган китеп эмес. Кур'ан-ы Кәримди мусулман киши күн сайын өзүнүн жашоосунда окуп үйрөнүп турубуз керек. Мына ошондуктан биз мусулман экенбиз, Аллахка иманыбыз бар экен. Мына ошондуктан мына ушул китепти дайыма окуп үйрөнгөнгө аракет кылалы. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.